Қазақстанда жазын биринчи кымыз майрамы кыз мурындык өттү. Улуттук каада салты суусундукту даңазалоого багытталган иш-чарага өлкөнүн 10 облусунан кымыз өндүрүүчүлөр чогулду. Алар Астанага фестивалдын катышуучуларына алгачкы кымызынан даам таттыруу үчүн келишкен. Бул жерде улуттук суусундуктун бир нече түрү сунушталган. Ар бир өндүрүүчүнүн кымыз даярдоонун уникалдуу ыкмасы бар. 37 дарумены. Там идет от туберкулеза. Курамында 37 витамин бар. Өпкө оорусунун жалгыз дабасы, кандагы гемоглобиндин көлөмүн көбөйтөт. Организм үчүн абдан пайдалуу суусундук. Кымыздын негизги баалуулугу ушул. Жаңы саап алынган соң көбүгүн ичүү керек, анткени ичинде бардык витаминдер бар. Канчалык узак сакталса, ошончо жакшы болот. Попить пенку. Вес пенки, она идет вес витамин. Чем дольше кумыс стоит, она всегда идет богаче. Кымыз мурындык деген мереке бул казак халкынын. Кыз мурындык казак элинин негизги майрамдарынын бири. Бул жылкы төлдөп кымыз көбөйгөндө эл жайлоого чыкканда белгиленген. Бири-бирин конокко чакырып меймандостук, бир туугандык көрсөткөн Нооруз, Сабан той сыяктуу башкы майрамдардын бири. Кулундап кымыз көбөйгөн кезде халык жайлоого чыккан кезде тойланатын үлкөн тойлар болгон. Жұрт бір-бірін қонаққа шақырып, қонақ жайлығын көрсетіп, бауырмашылығын көрсетіп. Майрамга чогулгандар кымыздан гана эмес, муну менен катар шоколаддагы курут менен шыпаалуу суусундуктан жасалган балмуздактан да даам татышты. Уюштуруучулар иш-чаранын негизги максаты улуттук суусундуктун организмге жана ден соолукка пайдасын даңазалоо экенин айтышат. Кыз мурындык бир катар иш-чаралардын башталышы болуп саналат. Алардын бири жайында өтө турган масштабтуу Бай кымыз гастрономиялык фестивалю. Ал теке айында Астанада өтөт. Ага Казакстандын эң мыкты кымыз өндүрүүчүлөрү менен жылкы байлаган фермерлер катышат. Кымызды Казакстандын бардык аймактарынан алып келебиз. Бүткүл республика катышат десек да болот. Ошондуктан биз азыр этно жана гастротуризмди өнүктүрөбүз. Казак кымызынан даам татуу үчүн Франциядан, Италиядан, Германиядан, Австралиядан атайын келгендерди каалайбыз. Анткени биздин өнүм улуу талаанын улуу казынасы.